Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Турсунбек Акун, мурдагы омбудсмен жана азыр Борбор Азияда адам укуктары боюнча конгресстин координатору. Рахмат сизге. Рахмат. Убакытты алып келгениңиз үчүн. Эртең 10 декабрь эл аралык адам укуктарын коргоо күнү. Бириккен Улуттар уюму 48-жылы жана жалпы дүйнөлүк декларацияны кабыл алган. Кандай азыр Кыргызстандагы абал? Ошону башынан тартып Кыргызстан Борбор Азиядагы мындай алдыңкы өлкө болуп жүрдү, адам укуктары боюнча. Ооба. Эми Кыргызстан өзүңөр билесиңер, мына сиз айткандай Борбордук Азияда адам укуктарынын боюнча аралча деген атка конуп келгенбиз. Кыргызстанда адам укугу, сөз эркиндиги, демократия ушу кошуналарыбызга караганда бардык жагынан алдыда келатканбыз да. Анан ошон үчүн буну дагы биз баягы айтып кетишибиз керек тарых үчүн. Азыркы абал мына быйылкы 2024-жыл мына бүтүп атат. Эртең болсо майрам дүйнөнүн баардыгы ушул кичинекей адам укуктары боюнча жалпы декларацияны майрамдаган атышат. Мына 76 жыл болду ушул документтин кабыл алганына. Бириккен Улуттар уюму тарабынан 10 декабрь 48-жылы кабыл алынган. 76 жылдан бери ушул документ адам укуктарына таяныч катары келаткан, ушу Курандан, Библиядан кийинки эле орундагы документте кичинекей 30 статья болгону. Мына ушуну сиз менен биз бүгүн сөз кылган атабыз да. Анан эми Кыргызстанда абал жөнүндө суроо салдыңыз, мен кичине баягы айтып кетейин. Кыргызстанда абал азыр эми мындай оң жагын айтсак, Кыргызстанда мына 1 жылдан бери ушул бир топ стабилдүүлүк болуп калды, орноп калды. Өлкөдө эмне керек? Адамдардын турмушунда бул эме керек да, мындай бейпилдик керек. Ар бир адам өзү бейпил сезиш керек. Бир улам эле өзгөрүү эме, улам эле бир башаламан болуп, улам эле бийлик алмашып, улам эле зданиялар талкаланып, ошенткен өзү эме эмес да, мындай жакшылыкка алып барбайт. Ошон үчүн бейпилдик болуп атат өлкөдө. Анан мына жаманбы жакшы ушу азыркы бийликтин бир жакшы жактары ушул бир жумуш орундары түзүлүп атат мына Кыргызстанда. Анткени право на работу деген бар, право на жизнь деген бар. Бейпилдик болуп, анан жумуш орундары түзүлүп, мына канчалаган объекттер курулуп атат. Анан бир чет мамлекеттеги биздин жарандарыбыздын бир тобу кайрадан Россиядан, Казакстандан, чет өлкөлөрдөн кайтып келип, түрдүү курулуштарды иштей баштады. Өкмөт ошону инвестиция салып атат. Инвестиция, алар жөн эле келбестен инвестициясын көтөргөн, акчасын көтөрүп, завод, фабрикаларды, ЭПНдерди ачып, ИПларды ачып, фирмаларды иштей атат. Бул жакшы көрүнүш да. Анан өкмөт дагы азыр ушу чакырык кылыптыр да. Бардык посольство аркылуу мына мен Россияга бардым, өзүңүз билесиз, Казакстанга бардым, башка өлкөлөргө бардым. Ушул жылдары көп поездка болду. Анан ошондо ал консулство аркылуу, элчилик аркылуу биздин мамлекет айтыптыр, ушу кайрадан биздин мекендештерди, мигранттарды кайрадан Кыргызстанга алып келгиле, биякта тийиштүү жумуш орундары бар деген атайын тапшырма берген экен. Бул жакшы нерсе да. Анан ошо келип атышат. Бул да жакшы. Анан тышкары иш орундары түзүлүп атат. Мына бир элдер да бир ишенимдүү болуп калды. Бийлик да мындай бир туруктуу болуп, мындай күчтүү болуп десек болот, кандай аракетин көрүп атат. Анан экономика да көтөрүлүп атат, социалдык маселелер, экономик маселе чечилип атат. Аны элдин баары эле көрүп атат. Мунду айтпай койбосо, бул дагы адамдардын турмушу жакшырса, анан адам укугу жакшырат да. Адамдын кие турган кийими болсо, зарплата айлыгы болсо, иштей турган иши болсо, эмгек жумушу болсо, мына айлыктар көтөрүлүп, жаманбы жакшы эмес, пенсия, пособие көтөрүлүп, бир топ аракеттер жүрүп атат да. Муну биз айтпай койсок болбойт да. Анан бирок ошо менен бирге эле баягы бардык медалдын эки бети бар да, туурабы? Тияк экинчи бетин алсак, эми адам укугу жанында 2022 жылдан баштап, октябрдан баштап, мына сизге дагы далай айттым, 2023, мына 2024 ушу адам укугунан бир топ артка кеткен учурларыбыз да болуп атат. Мына өзүңөр билесиңер, ушул эле пикет митингде мына 39 статья Конституцияда 39 беренеде жазылып турат, ар бир адам тынч жыйындарды өткөрүүгө милдеттүү деп турат. 20 статьяда декларацияда да жазылып турат тынч жыйында. Бирок Кыргызстанда тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салып койду. Мына Бишкектин борборунда же райондордо Бишкек убактылуу мораторий киргизип койду. Бул дагы Конституцияга туура келбейт. Скверде өткөрсө болот да. Эми бир жерге эметип койду. Скверинде. Эми бирок ал өткөрсө, бирок негизи баягы митингдин талаптары боюнча, эгерде мисалы бир министрлик же ак үй же бир эмелер бузуп атса, кайсы мекеме бузуп атса, ошонун жанында өткөрүш керек да. Ошондо алардын көңүлүн баягы буруш үчүнчү. Анан ошон үчүн ошол жагынан бизде мораторий киргизип атат. Бул өзү Конституцияга туура келбейт. Бул бир. Анан жанагы сөз эркиндиги, адам укугу маселеси боюнча мына кемпир абаттагылар камалып, кайра акталып чыгышты. Эми алардын үстүнөн да азыр кайра
кайрылып атат Жок. ишке шаардык сотуна. Шаардык сот Шаардык сотко берип Карап атат. атат Карап атат. Эми алар дагы улам сүйрөп атышат. Эми ал акталып чыкты. Бул жакшы нерсе да. Жакшы. Эми бирок эми кайра карап керек эмне? Журналисттер соттолуп кетти. 4 журналист соттолду. Башкалар жанагы апробацияга да экөө чыкты. 6 журналист азыр ошо эметип атат. Андан тышкары кээ бирлер граждандуулугунан ажырап четке чыгарып ийишти. Мына ушундай да баягы анан кандайдыр мамлекет төңкөрүш кыл деген статьялар менен кээ бирөөнү камап атат, журналисттерди, коомдук ишмерлерди. Мына ушулардын баардыгы бизге бир эме алып келбейт да, аброй алып келбейт да. Булардын баардыгы адам укугунан биз борбордогу аралчадан четтеп кетип, кандайдыр бир бизге көлөкө түшүрүп атат. Анан баягы өзүбүздүн статус баягы рейтинг мурдагы адам укугу боюнча көп ылдый төмөндөп кеткен жагы бар да. Эми муну биз айтпасак болбойт. Анткени азыркы бийликти өзүңүз билесиз, мен дагы колдоп жүргөн адаммын. Көп жагынан конституциянын кавторлорунун биримин. Анан ошон үчүн конституцияда кандай жазылса, адам укугу, сөз эркиндиги, мына ошолорду биз сактоо биздин бийлик. Тем более биздин президент дагы жетекчилерибиз да айтып атат. Биз конституциядан сактайбыз, адам укугун коргойбуз, сөз эркиндигин басынтпайбыз, демократияны четтебейбиз. Биз ошол жолдо баратабыз деп айтып атат да. Анан ошо барганда ошо иш жүзүндө болуш керек да, сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө болуш керек. Ошон үчүн мына ушул боюнча мына биз бир топ артка кетүүлөр болуп атат. Бирок ошондой болгон күндө дагы мына анан адвокаттар, бизнесмендер камалып калды, көп бизнесмендер. Алар да айтып атат, азыр бизди кыйнап атат деп атат. Түрдүү кайрылуу менен чыгып атат. Азыр эми бизнесмендер эле камалбастан алардын адвокаттары да камалып калып атат. Мисалы ошол эле жана ошо адвокаттар камалып калып атат. Анан жанагы кимдер дагы өзүңөр билесиңер, адвокаттардан тышкары мына шайлоо боюнча да кээ бир шайлоо шаардык жергиликтүү органдарга шайлоодо дагы кээ бир социал демократ партиядан үчөө кармалып калды. Бул баягы кол тийгиз да, шайлоо бүткөнчө алар кол тийгиз. Ушулардын баары бийликке көлөкө түшүрүп калды. Кандидат болсо кол тийгиз. Кандидат болгон да. Тимурлан Султанбеков болгон, Карамушкина болгон, Тесебер Ада болгон экен, кандидат болгон экен да. Ошон үчүн алар кандидат да. Ошон үчүн кол тийгиз болгон да. Анан ал кол тийгиз болгондон сиз өзүңүз билесиз, канча жылдан бери саясатта келатканда эч бир кандидат депутаттыкка жергиликтүү органга, жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер болгон адам камалган эмес мисалы. Ошол эле Сегизбаев канча сындады президент шайлоо камалган эмес да. Анан кийин депутат бүткөндөн кийин президенттикке койгондон кийин анан камалды да. Ошондой бирок бир жакшы жери мына мисалы ошол Кемпир-Абад алар Кемпир-Абад окуясы боюнча актаган Марат Сыдыков деген судьяны ошо соттор кеңеши, соттордун эмеси, президиуму кеңеши аны кызматтан кетсин деп, мындай куугунтук кылган өңдө кызматтан кетсин деп чечим чыгарып өзү да арыз жазган экен. Анан аны кеңеш колдоду, соттордун колдоп койгонан президентке берген экен. Президент ошону жокко чыгарды да. Кайрадан эметип кабыл албай иштей берсин деп койду. Мына ушундай кадамдар карачы. Мына значит президент кандайдыр бир деңгээлде куугунтук кылбай, ал сотко деген ою таза, түрдүү көз караштагы чечим чыгарса да ага куугунтук кылган. Бул аябай жакшы нерсе. Мына бир эле пример катары ошол эле Бакиевдин убагында мына Зулушев, ошол эле азыркы мына Медербек Сатиев деген жогорку соттун төрагасы. Мына ушулар Садыр Жапаровду, анан Камчыбек Ташиевди, анан Талант Мамут үчөөнү тең актаган да. Актаган үчөөнү тең Бакиевдин убагында кызматтан кетирген. Үчөөнү тең айдаган. Анан Бакиев да кол коюп койгон, кетсин деп. Ал эми азыр болсо мына президент кетирбей койду. Мына ушундай кадамдар болсо биз айтабыз да. Бул жерде мындай жогорку бийлик үлгү болуп, үлгү болсо башкаларга минтсек болобу? Мурдагы бийлик учурунда Акаев, Бакиев, башкалардын учурунда, Атамбаевдин учурунда өзгөчө жогорку бийлик үлгү боло алган эмес. Жанагыдай демократиялык нерселерге. Экинчи жагынан демократия деп баарын өз оюндагысын кылсын дегендей болгондо тартип дагы бузулуп бараткан. Чындап эле тартип бузулуп бараткан. Ал эми мына чыгыш өлкөлөрүндөгү мамлекеттерди алып көрсөк, Сингапур мисалы үчүн же Түштүк Корея, алар катуу тартип орнотуп, бийлик катуу аябай бийлик кылып, тартипти орноткондон кийин анын акырында демократияны киргизе баштады десек болобу? Ошондой үлгү азыр болуп атат деп. Өзүңүз билесиз, ошо Сингапурдун президенти Ли Куан Ю мырза. Ошол адам жанагындай тартипти катуулай баштаганда аны канчалаган эл аралык уюмдар, адам укугун коргоочу уюмдар сындап чыккан. Катуу сындаган. Адам укугун тебелеп атат, демократияны тебелеп атат, сөз эркиндигин тебелеп атат, кыйнап атат депчи. Анан ал ошого карабастан экономиканы көтөрдү, тартипти чыңдады, 30 жыл башкарды. Анан кийин адам укугу боюнча анан эмелерди киргизе баштады да. Биринчи тартип болсун.
Андан кийин башканын баарын анан таза ал кишинин истеген эң жакшы жери өзү үлгү болду да. Таза иштеди. Жеген жок, ичкен жок, таза иштеди. Анан 30 жыл мына премьер-министр болуп туруп берди да. Мына ушундай үлгү көрсөтсө, мисалы азыр биздин да жетекчилер өзүлөрү да үлгү болсо, мына жергиликтүү бийликке, же сотторго, укук коргоо органдарына, министрликке, биздин бийлик өзүлөрү үлгү көрсөтсө, баардыгы ошону карашат да. Мурда үлгү боло алган эмес. Биздин бийлик буга чейин үлгү боло албайт. Ошон үчүн мына ушундай абалга келдик. Өздөрү бузуп аткан. Өздөрү мына Акаевден баштап аягына чейин мына бул бийликке чейин баардыгы көп үлгү боло алган эмес. Тилекке каршы. Ар биринин жакшы жактары бар. Ар биринин кемчиликтери бар. Мен бир жактуу жамандаган аласмын. Бирок тилекке каршы үлгү болгон эмес да. Эми азыркы бийлик үлгү болуш керек. Үлгү боло алса, иш жүрөт да. Анын үчүн азыркы бийлик баягы өзүлөрүнүн кадыр баркына, аброюна шек келтирбеш керек. Шек келтирбей, көлөкө түшүрбөй үлгү болсо анда иштин баары кетет алдыга. Ошондой болсо башкалардан да талап кыла алат. Туура айтасыз. Ошондой Антпегенде жанагыдай чаржайыт болуп кетип атат. Азыр дагы мына мен эл арасында жүрөбүз. Азыр укук коргоо органдары, сот, прокуратура, МВД, СНБ баардыгы эмне биринчи жетекчилерди карап турат бизде. Биринчи жетекчилер кандай иштеп атат. Ана алардан коркуп атат азыр. Талаптарды катуу коюп атат. Мына мен кече МВДга бардым, ага чейин СНБга барганмын, прокуратурага барып атам иштер боюнча баягы түшкөн арыздар. Алардын баары бири-биринен коркуп атышат. Мисалы МВД айтат, бизде СНБ карап турат, эчтеке кыла албайбыз. СНБ айтат, мына МВД мынтип атат дейт, прокуратура айтат, бизди аябай текшерип атат дейт. Мурдагыдай болбой азыр кадимгидей тартип орноп баратат. Мына жерлерде дагы акимдер, губернаторлор, министрлер баягы мурдагыдай эмес. Анткени алар билет, что мондай укуру бийликтин укуру узун экенин уже түшүнүп калышты да. Бул жакшы нерсе. Эми ушун үчүн сиз айткандай үлгү болсун да. Жогорку бийлик үлгү болуп кетсе, анда жакшы нерсе. Бирок түрдүү маалыматтар тарап атпайбы азыр. Мына азыр бийлик жөнүндө канча түрдүү маалыматтар кетирип атат. Эми ошолордун чынбы, бышыгы кандай, чыныбы барбы? Анын баардыгы ошо коомчулукка жетип атат. Бийликти жамандап аткан күчтөр болуп атат. Түрмөдө жатып алып айтып атышат, бизди кыйнап атат деп атат. Баланча бийлик момундай жеп атат, ичип атат деген сөздөрдү чыгарып атат. Эми ошонун баардыгын коомчулукка ачык чыгарыш керек. Ошон үчүн комиссия түзүш керек да, чын бышыгына жетип коюш керек. Эл түрдүү көз карашта болбош керек да. Бирок бийликтин бир жасап аткан аракети азыр мындай жасап аткан аракети чечкиндүү аракеттерин колдоого туура келет. Мисалы ошол эле мисалы чек ара маселеси боюнча мына Тажикстан боюнча маселе Кудай берсе бүтүп баратат. Өзбекстан боюнча жанагы Кемпирабад боюнча канча ызы чуу болгонубуз менен маселе чечилди. Мына Кытай менен Үзөн куш боюнча да канча ызы чуу болгон эле, все равно чечилди. Үзөн кушту алдырганыбыз менен. Эми ушундай да бир дагы тилекке каршы буга чейинки бийлик жаман көрүнгүсү келген эмес да. Жаман көрүнгүсү келген эмес, чек араны чечкен эмес. Жаман көрүнгүсү улам эле жылдырып келе берген кийинкечи. Азыркы бийлик канча кемчилиги болсо дагы, эми кемчилиги жок иштике болбойт. Чечип атат, аракет кылып атат, көкүрөгүн тосуп атат, өзүнө жоопкерчиликти алып атат, аракет кылып атышат. Бул жакшы нерсе. Муну мисалы айрыкча чек ара маселеси. Канчалаган адамдардын тагдыры чек ара связанный. Мына ушул маселе. Ошон үчүн мына бүгүнкү күн дагы ушул адам укугу боюнча сөз болгондон кийин биз сөзсүз түрдө мына канчалар чек ара маселеси боюнча өзүңүз билесиз, канчалаган адамдар өлүп кетти. Ондогон, жүздөгөн адамдар чек арачыларынан өлдү. Мына Баткен окуясынан каза болду. Андан кийин мына эмедеги окуядан тиги эме ошо Баткендеги окуядан канча адам 2 жолу 100дөн ашуун балабыздан ажырадык, туурабы? Ушу чек аранын чыгынан да. Чек ара өтө татаал маселе. Ал жерде жанагыдай ачыкка салып тигинтели минтели деп элге жарыялабайт. Бириккен Улуттардын да эрежеси бар. Эч ким ортомчу болбош керек. Эки тарап кандай сүйлөшүш керек. Кандай ошол эки тарап кандай чечсе ошондой болот деп да. Эч ким ага катышпаш керек, ортомчу болбош керек деген сыяктуу. Анан чек арада сөзсүз бир жерден утулуп, бир жерден утуп калышы мүмкүн. Кээде стабилдүүлүк орнотуш үчүн кээде бир эмени эметип коюш керек. Курмандыкка барууга туура келет. Курмандыкка барып, кайсы бир жерди берип коюп, бирок мындан ары ушул жер чек ара болот. Ушундай чечилди. Башка бул маселе кайрылбайбыз деген сыяктуу. Бүт дүйнөдө ошондой да. Франция менен Германия отурусунда канча чек ара маселе чыккан бир кезде, согуштар чыккан. Ошон үчүн көп жылдан бери чечилбей жүргөн мына Өзбекстан, Кемпирабад канча маселе болсо дагы чечилди. Эми мына Тажикстан менен чечилип атат. Мына тактап бүттүк дейт. Эми
процедуралар калды. Процедуралар калды. бир делимитация болот, андан кийин ал делимитация бүткөндөн кийин анан демаркация кылат. Ошон үчүн көздү жумуп эле маселени бүтүрүп салалы деген менин оюмча жакшы. Мына бизде эң негизи жана баштаганда мен бейпилдик боюнча айттым, стабилдик. Өлкөдө мен мына азыркы айткан дайыма айтып келатам сиздин берүүдө. Өлкөдө бир 1000 киши, 2000 киши, 3000 киши чыгып алып эле улам эле бийлик жакпагасы бийликти алмаштырабыз деп эле пикет кылып, митинг кылып чыккан өзү мына ошондой чыгып атып улам эле бийлик кетип атпайбы туура 2 жылда 3 жылда улам алмаш. Мына ушул жаман өнөкөт да. Мына ошондо бийлик 6 жылга шайланды туруш керек. 6 жылга жаман иштейби, жакшы иштейби ошол иштесин. Сындасын. Анан кийин шайлоодо утулуп калат жаман иштесе, туура кийинки шайлоодо. Мына ушуга өнөкөт кылбаш керек да. Мына азыр бийлик мына 4 жыл иштеп атат. Эми 2 жылдан кийин, 1,5-2 жылдан кийин шайлоо болот. Шайлоодо жакшы иштеген эл колдосо жеңип чыгат. Жакшы иштебеген билсе жеңбей калат мисалы. Мына ушундай бир эмеге тартип маселеси да керек да биздечи. Анан биздин өкмөттүк эмес уюмдар дагы мына жакшы өкмөттүк эмес уюм, граждандык коом, өкмөттүк эмес уюмдар бизде мына мен өзүм өкмөттүк эмес уюмда жүрөм, өзүм граждандык коомдо өмүр бою. Бул граждандык коом бизде күчтүү да. Анан бирок күчтүү десе эле чыгып алып эле мына Сооронбай Жээнбековдун ушундай чыгып алып эле күнүгө биринчи күнөн тартып. Биринчи күндөн атса реакция 1, реакция 2 деп эле ар бир жума сайын эле пикет өткөрүп жатпайбы? Ар бир жума сайын чыгат. Сооронбай Шарипович тим койду аны. Тим койду, улам жоо тетиги темир жолдон баштайт, площадька келет, анан тигиниси чыгат, анан просто МВДнын баары ошол жакта, СНМнын баары ошол жакта, прокуратуранын баары ошол жакта, иш деген жок. Эми ушул эмне көрдүңбү, ошон үчүн өкмөттүк эмес уюмдар, граждандык коом эркиндик десе эле ошондон баягы өтө пайдаланып, баягы ушинтип ишти да. Ашкере пайдаланды дейт. Анан акыры Сооронбай Жээнбеков мырзаны кетиришти да. Ошонун антимити кошул ташыл болуп атып кетти. Анан эми бардык нерсенин эмеси чеги болот экен да. Мына азыр бийлик келди. Ошондой кылыш өзү туура эмес экен. Бийлик деген күчтүүрөөк болсун, тартип болсун өлкөдө, экономиканы көтөрөлү, карыздарыбыз толуп кетти, иреттүүлүк жок өлкөдө деп атып мына азыр бийлик ошондой багытты алды. Анан далайы камалды, далайы чыкты, далайы азабын тартты. Мына ошондо биз чыккандарга мен реакция 1-2 балдарга айткам, мындай мунду токтоткула. Мына мен демократиянын адам укугун башында жүргөн адам катары пикет керек, митинг керек, бирок бардыгынын чеги бар да. Орчундуу маселелер боюнча. Орчундуу маселе. Жөн эле бир болбогон нерсеге тийишип эле бир чукуп, тигиниси мунусун анан улам эле митинг кыла бергенде. Анан улам эле баягы чыгып алып элдин бүйүрүн кысты эле керек эмне? Эл бийликти иштеш керек, мыйзам чыгаруу органы иштеш керек, аткаруу бийлиги иштеш керек, президент алаксыбаш керек. Анан чыгып алып эле баягы эметкениңиз болбойт деп мен канча айтсам, жок. Турсунбай Акунов тигинип кеткен, анан кошоматчы болгон, анан тигүү дешип Сооронбай Жээнбековду колдоп атат, анан дешип турган, анан мына президент Сооронбай кеткенден кийин анан булар эми азыр кимдин эме экенин билишип мына азыр сабак болду. Бир чети сабак болду. Бир чет азыркы бийликте бир жыйынтык болсун деп атат. Мына азыр канчалаган карыздар төлөнүп атат, канчалаган иретке келди, завод фабрикалар курулуп атат, канча инвестиция келип атат. Канча мен айтып аткан кемчиликтерге карабастан жанагы ошондой бир тартип болуш керек. Өлкөдө тартип болбосо болбойт. Үй бүлөдө деле үйүн башкара албаган жыйын башкара албайт. Үй бүлөдө деле тартип болбосо, аялы бир жака кетсе, баласы бир жака кетсе, анан ар бири ар башка сүйлөп, ар биринин баалуулугу ар башка болуп кетсе болбойт. Мынтип айтсак болобу? Мына ошол тигинде көрдүк, демократияны, сөз эркиндигин, чексиз сөз эркиндигинде көрдүк. Эми мунун баары жанагыдай өнүгүүгө, сүйүүгө көп жардам бербейт экен. Биринчи тартипти орнотолу, мисалы үчүн дагы Сингапурдун же Түштүк Кореянын мисалы боюнча. Андан кийин тигилерди биз эми нармыза мындай да, биз эми негизи Сингапур же Түштүк Корея же болбосо башка да эмес да, биз Кыргызстанбыз да, өзүңүз билесиз. Кыргыздардын өзүнүн менталитети бар, кыргыздардын өзүнүн мүнөзү бар. Кыргыз элин мындай күчтөп, баштан бери сизге айтып келатам, күчтөп коркутуп башкаруу мүмкүн эмес. Кыргыздарды айтыш керек, түшүндүрүш керек, ишендириш керек. Такыр эле болбой калса дагы мындай маалыматтарды бериш керек да. Туура эмес болсо да маалыматтарды берип ишендириш керек да. Ынандырыш керек да. Туура эмес дегеним баягы эптеп баягы бир катуу тополоң болуп кетпеш үчүн убактылуу болсо дагы мындай ишендириш керек да. Анан ал эметип, бирок ошон үчүн азыр ошол тартип болсун.
иреттүүлүк болсун, стабилдүүлүк болсун, мен ошончумун. Бирок ошонун баардыгын адам укугун тебелеп, сөз эркиндигин басынтып, демократияны муунтуп, ошонун эсебинен жасабаш керек да. Экөөнү бир алып кетиш керек. Мындай болот. Жылуу сүйлөсө жылан ийинен чыгат дейт. Адамдарга туура мамиле кылса, азыр мына оппозициямын дегендердин баары эле азыр көбү тынчып калбадыбы? Алар деле айтып атат, диалог кылалы деп атат. Мына Азимбек Бекназаров канча ит жыгылыш болдук эми биз диалог кылалы, сүйлөшөлү, сүйлөш жолу менен чечели, биз кемпир абад маселесин көтөрбөйлү, экинчи мындай бүйүр кызытпайлы, силер дагы бизге тийишпегиле, бизди улам сотко сүйрөбөгүлө деп мына азыр эми сүйлөшүп атат. Президент кабыл алып, Камчы Ыдырышевич кабыл алып, азыр сүйлөшүү процесси жүрүп атат. Мына ушундай аларды кабыл алганы да жакшы бир чети. Анткени диалогко барып атышат. Мына мен башынан бери айтып келаткам, диалогко барсын. Ошон үчүн баардык нерсени диалог, консолидация, сүйлөшүү, түшүнүшүү жолу менен чечкенге аракет кылыш керек да, бара. Бирок азыр дагы бир нерсе, мына адам укугу тебеленген фактылар, жакшы экономикалык азыр бизде мисалы өзүңүз билесиз, Казакстан, Өзбекстан тушунда, Каримовдун, Назарбаевдин тушунда. Бизде мамлекет өзү жарды болгон, бул азыркы бийликке чейин. Эл өзү бир топ жакшы болчу, турмушу казактарга, өзбектерге караганда. Мына казактардын, өзбектердин махаллаларына барсаң, абал өтө оор болчу ошол кезде. Мисалы казактардын биз менен чектешкен райондорго барсак, камыш менен салынган үйлөр дагы эле турган. А Кыргызстанда турмуш жакшы, жаман эмес. Азыр эми жаңы бийлик келгенден баштап мына көп коопсуздук маселеси чечилип атат, канчалар техника алынып келип атат, көп маселелер чечилип атат, карыздан кутулуп атабыз. Бирок мамлекет буттан тура баштады да, мамлекет күчтүү боло баштады. Бирок элдин турмушу эмерээк болуп атат. Анткени текшерүү көп болуп атат, налогдор көбөйүп кетти, түрдүү чектөөлөр пайда болду. Эме болсо азык түлүк процесси өтө кымбаттап кетти, өзүңүз билесиз. Пенсия баалар бүт дүйнөдө көтөрүлдү. Бүт дүйнө боюнча эми ушуну андан тышкары эми бизде чектөөлөр өтө эле эметип кетти да, баягы мындайча айтканда өтө элге күч келтирбеш керек да. Мисалы налогду жыйнаш үчүн же болбосо бюджетти толтурабыз деп, же налог жыйнабыз деп элдин турмушуна өтө, потому что эл өзү күчү менен аракет кылып атат. Эл мамлекетти караган жок, өкмөттү карабай, эл өзүнүн турмушуна өзү аракет кылып атат. Эптеп баласын багып атат, балдарын багып атат, турмушун оңдоо аракет кылып аткан элди өтө көп чектебеш керек да. Бизде өтө көп мына ушул эле ГКМ ГИК боюнча, мисалы жана государственный ипотечный компания боюнча, мисалы аларда дагы мисалы 1 квадратный метр $550 эле, $600 эле, баягы эмелерге калды, соцзащиталар боюнча мугалимдерге, башкаларга ошондой турат, $600 айтат. Ал эми беркиндей жаңа алгандарга алар $900 чыгып кетишти, азыр кымбаттап кетти. Частныйлар менен эч айырмасы жок болуп калды. Баалар жана согуштар болуп атат дүйнөдө, ошон үчүн эми бардык жерде баалар көтөрүлүп мисалы ушу кымбаттап атат. Мисалы ошол эле жанагы нотариустардын эмелери 2 эсе кымбаттап кетти. Мисалы 6 ай мурда, 5 ай мурда барган мен азыр 1000 сом эле, азыр 2-3 миң сом кетти. Мисалы ар бирибиз төлөп атабыз да нотариуска. Элдин турмушу бардык жерде, мисалы балдардын окуусу, садиги азыр бардык жерде кымбаттап атат. Ошон үчүн азыркы бийликтин иши жакшы, жаман эмес, бирок элдин турмушу бир топ жагынан ылдыйлап атканын айтпай кое албайбыз. Укук эл арасында жүргөн адам катары. Ошон үчүн ушул жагындагы бийлик караш керек. Баягы экономиканы көтөрөбүз деп эле элге күч келтире бербеш керек. Бул дагы укук коргоочу катары. Элге күч келди деген жанагы көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып аткандан да болушу мүмкүн да. Көмүскөдөгү кирешелери ачык болуш үчүн анысы туура сыяктуу. Аны да айтып кетейин, ошол эле криминалга каршы күрөштү мына жолго койду. Бул жакшы. Мен жанагы криминалдын жетекчилери жана атылып кетип, мисалы мен колдой албайм азыр. 5 суда 5 слез дегенде. Бирок любом случае колго коюлду. Криминал мурдагыдай баягы чалчаңдабай калды. Андан тышкары жана коррупция менен каршы күрөш да жолго коюлду. Бул жакшы. Салык кызматы боюнча налоговийлер жанагы башкалардын бардыгы баягы эметип, баягы өз билген талканы чалбай калышты. Ошон үчүн азыр өлкөдө бир топ тартиптер болуп атат. Мисалы көп эмелер жакшы. Бирок анын бардыгын мындай эме да. Мунун бардыгын бирок кандай болгон күндө дагы иштер жүрүп атат. Бирок ошонун бардыгы баягы мыйзамдын негизинде жүрүш керек да. Биз любом случае укуктук мамлекетпиз да. Биз конституциябыз бар, декларация бар. Биз укуктук мамлекет болгондон кийин конституциянын негизинде жүрүш керек. Кээде статьялар иштебей калып атат. Статьяларды карабай эле камап салгандар болуп атат. Антпесе аны айтпасак да болбойт да. Карабай камап салганда өз ыктыяры менен бир мүлкүн берип атат башкалар. Анткени мыйзам чегинде карасак андан жаман жаза болушу мүмкүн деген сыяктуу. Эми өз ыктыяры менен берип атат, аны мен тигиндей мындай дей албайм. Мисалы ошол эле кээ бирлер өз ыктыяры менен өткөрүп бердим деп атат, туурабы? Аны мен тигиндей мындай дей албайм. Бирок анын артында элдин пикири да бар да.
өз жактары менен деген менен ошол абалга жеткирди. Анткени ал такыр эжа бербей кеткен да. Анысы да бар. Мыйзамды бийлик өзү бузуп атса, башкалар албетте андан эмес бетер нерселерге барат. Ошон үчүн мына мурдагы бийлик баарын бош коюп, эмне кылабын десеңер кыла бергиле, биз анткени өздөрү ошондой болгон. Өздөрү мыйзамдан чыгып кеткен. Жок, мисалы мен тигинемде дей албайм. Мисалы кээ бир бизнесмен азыр камакта, Нарынбаза. Камакта. Эми ошо мен аларды актайын алысмын. Балким туура камалып аткандыр. Анын баарын ишине адвокат эмесмин же прокуратуранын өкүлү эмесмин. Бирок укук коргоочу катары бизнес деген бул эмне? Азыркы бул деген бизнес азыркы менин эмеси да, катализатор. Бизнес инвестиция иштеш керек. Бизнес структура иштеп туруш керек. Бизде катализатор. Ошо бизнесмендер жакшы иштесе, анда өлкөбүздө бюджет да толот, элдин турмушу да жакшырат. Бул деген ар бир адамга эме берет, мындай эркиндик берет. Анан бизнесмендердин камалып аткандыгынын өзү бул көйлөккө түшүрөт да. Мына бизнесмендер абдан көп бузат мыйзамдарды. Туура бузат. Эми бирок анын баардыгы эле бузуп атат деген болбойт да. Мисалы, баардыгын камаган жок да. Эми бир тобу камалып атпайбы, көп эле камалып кетпейби? Бузгандар камалып атат. Кайрачып атат, кайра камап салды, аларды төңкөрүш кылды деп айтып атат. Ушуну бул өзү дагы аналарды азыр жер-жерлерден кыйнап атат деп айтат. Мына ошол эле камалып аткан аз келгенсе, алар кыйнап атат, ошо түрмөлөрдө кыйналып атат деп маалымат келип атат. Ошонун баарын текшерсин анда. Анан граждандык коомдун алын баары текшерилсе, түрмөгө киргизбейт. Азыр мурда граждандык коом, институт омбудсмен же болбосо жана алдын алуу эме борбор болчу, эмени кыйноонун алдын алуу борбор. Алар азыр кире албайт экен. Аяга кирип текшерип чыга алса, алардын мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Мурдагыдай болбой калыптыр азыр. Анан ошон үчүн бул дагы анда текшерсин. Мисалы жанагы Ташев айтып атат, мени кыйнап атат, тигинтип атат, минтип атат, момтип атат деп айтып атат. Анын эмесин катын дагы прессага чыгарып иди. Эми бирок анда текшерсин да, кыйнадыбы же кыйнаган жокпу? Анын баарын коомчулукка чыгарсын. Чынбы, анын айтканы чынбы же чын эмеспи? Эл билиш керек да. Ошо бойдон калып калып атат. Дагы бирөө чыгып атат, мени кыйнап атат деп дагы бирөөлөр чыгып атат мисалы. Аларды мен колдогондон алысмын, бирок аны да текшериш керек. Ошонун баары көйлөккө түшүрүп атат. Азыркы бийликке, Нарын мырза, көйлөккө түшүрүп атат. Мен муну адам укугун коргоо күнү катары просто адам укугу деген эмне? Эркиндик, теңдик. Азыркы бийликке мыйзам баарына бирдей болуш керек. Баарына бирдей болуш керек. Адамдардын укугу тебеленбеш керек. Түрмөдө жатасыңбы? Түрмөдө жатсаң дагы ошол түрмөдө жаткандардын укугу бар. Алар дагы кыйноого кабылбасын, жанагындай куугунтукка кабылбасын. Мисалы жанагы Ташев эме убагында мен ал Имамбедин Ташевка да жолуккам, мен билем ал жигитти. Ал жигитти деле мен азыр өтө жакшы же колдойм деген адамдардан эмесмин. Ал жигит менен да жолуккам. Ал өзүнүн сөзүнө турат деген жигиттерден эмесмин мен. Мен дагы көп адамдарга жардам, кээ бир адамдардын кыйналып келгенде ошолорго жардам берип коесуң деп да кайрылган күндөрүм болгон. Ошондо жардам деле берип, мени кабыл алып да койгон эмес, кабыл алам деп коюп, кабыл алган эмес мисалы. Мисалы анын мен колдойм деп айта албайм. Бирок ал жана сот убагында турганда, мисалы жана бир предмет менен өзүнүн денесине кол салды мисалы. Денесине кол салды, аны кан акты, анан алып барып больницага алып барды. Анан аяктан ошо замат дарылап, анан кайра алып барып эмеге жаткырып койду. Эми аны жок дегенде больницага жаткырды. Каны токтосун, башка кылсын. Эми миллион нерсенин чеги болот да, туура мисалы. Ал деле адам да туура. Ал бекеринен колуна мисалы биздин президентибиз дагы убагында камакта жатканда ал киши да ушундай бир аракеттерди көргөн, өзүнө өзү кол салган. Садыр Нуржоевич бекеринен барган жок да, ал да ошол абалга жеткирди да бирөө, туурабы? Анан бул деле азыр Имамбедин Ташев деле ошондой барганы, бул деле ошо жөндөн болбосо керек. Аябай иликтеш керек анын баарын. Иликтеш керек. Мен айтам, бул деле жөндөн болбош керек. Наран болсо. Мен эми адам укугун коргоо күнүндө ушуларды мен айтпасам ким айтат? Муну тегише айтыш керек. Сөз калбаш керек. Азыркы бийликке көйлөккө түшпөш керек. Мен азыркы бийликтин көп иштеп кетишин, азыркы бийликти колдогон адамдардын биримин. Иштесин, көйлөккө түшпөсүн, жаманаттуу болбосун. Үлгү болсун. Үлгү болсун баары. Биздин убактыбыз 1 мүнөттөй калыптыр. Кандай жыйынтык чыгарсак болот? Адамдар азыр кандай абалда? Кандай болгон күндө дагы өлкөбүздө тынчтык болду быйыл. Элибиз жаманбы жакшыбы, баягы ковид болгон жок, согуш болгон жок, бир улуттар аралык жаңжалдар болгон жок. Кудайга шүгүр элибиз турмушу өтүп атат, туурабы? Эң нерсе тынчтык болду өлкөбүздө. Эми жаңы жылда дагы, кийинки 2025-жылда дагы бир адам укугу жагынан азыркы бийлик бир көңүл бөлүп, адамдарга ырайым берип дегендей ушундай гумандуу жактарын көбүрөөк карап, бирок экономиканы дагы тартипти да бекемдесин, иреттүүлүктү да бекемдесин. Бирок ошону менен катар эле адам укугу деген чоң ыйык нерсени дагы сакташ керек да. Ошо сактаганды унутпасын да.
ошону айтайын. Башка мамлекеттерге сөз болбогондой. Сөз болбогондой болуш керек. Эл аралык уюмдардын баардыгы мына биз жөнүндө жаман, анткени мен 25 жылдан бери келаткан, мына өзүңүз билесиз, укук коргоочумун. Ошо биз ушундай коомду, укуктук, демократиялык коомду курдук да. Анан ошо биз курган демократиялык коомду сактап калышыбыз керек. Бизге сөз тийиспеш керек. Анан бийлик да өзүнө, кадыр баркына сөз тийиспегендей болсун. Рахмат сизге. Бизде конокто Турсунбек Акын болду, мурдагы омбудсмен жана азыр Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгресстин координатору. Рахмат сизге. Рахмат. Саламатта болуңуздар.